Кыргыз өкмөтү өпкөнү сезгентүүчү вирустан улам Кытайдан өндүрүлүп чыгарылган товарларды ташып келүүнү убактылуу токтотту. Бул дегени чек ара ачылганга чейин Кытайдан товар келбейт дегенди түшүндүрөт. Бирок азыркы учурда Кыргызстанга импорттолгон товарлардын 80%га жакынын Кытай өндүрүмү түзөт. Мындайча айтканда, базарларда, дүкөндөрдө сатылган тиричиликке керектелүүчү нерселер, жер-жемиштер, күнүмдүк колдонуучу буюмдардын негизги бөлүгүндө Made in China жазуусун көрсөк болот. Эми болсо мына минтип чек ара жабылса, анда жакынкы аралыкта эмне болот? Акценттин бүгүнкү чыгарылышында мына ушул боюнча сөз кылабыз. Менин колумда өткөн жылдын 11 айында Ош облусуна кирген, башкача айтканда импорттолгон жана Ош облусунан чыккан экспорттолгон товарлардын тизмеси турат. Бул расмий маалыматка ылайык, Ош облусу негизинен Азербайжан, Австрия, Бельгия, Беларусь, Канада жана өзгөчө белгиленген Европа биримдиги менен соода жүгүртүү кызматташтыгы бар. Бирок жогорудагы мамлекеттер менен товар алмашуу анчалык көп эмес. Эң көп соода алакасын Кытай эл республикасы менен жүргүзөбүз. Тактап айтканда, Кытайдан бизге сүт азыктары, мөмө жемиштер, май, ар кандай суулар, кондитердик азыктар, нан азыктары, алкоголдук ичимдиктер, гигиеналык каражаттар, минералдар, курулуш материалдары, жыгач, такта, кийим-кече, баш кийим, бут кийим, тиричилик буюмдары, идиш-аяктар, оюнчуктар, кыскача айтканда бар жоктун баары Кытайдан келет. Өлкө базарларын товар менен камсыздаган Кытай өндүрүмүнөн импорттолушу токтосо, бул терс көрүнүштөргө алып келет деген божомолдор жок эмес. Бирок Кыргызстандын башка өлкөлөрү менен соода саттык иштери дагы деле уланууда. Айта кетсек, ИАЭП алкагында же болбосо кошуна өлкөлөрдөн келген товарларды жеткирүүнү өкмөт тез арада колго алуусу зарыл. Андан сырткары баа маселесин да такай көзөмөлдөш керек. Видео жакса лайк басыңыз, бөлүшүңүз, биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга жазылууну унутпаңыз.